Кыргызстанда коронавирус жуккан балдардын саны көбөйүп жатканы медицина кызматкерлерин тынчсыздандырууда. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коронавирустун алдын алуу штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Анын айтымында 31 мартка карата бул илдетке чалдыккан 107 бейтаптын арасынан 15 жашка чыга электери 11 бала. Алардын экөө бирге толо элек ымыркай. Мамбетов мындай жагдайдын түзүлүшүнө үй карантинине алынган бейтаптар эрежени сактабай жатканы себеп экенин билдирди. 2 күндө 5 үй бүлөдө 15 адам ооруп калды. Адис Кыргызстандын бардык областтарында дарыгерлердин 257 мобилдик бригадасы түзүлүп, иштей баштаганын кошумчалады. 30 мартта өлкөдө коронавирус жуккандардын арасынан 15ке чыга электери 9 болчу. Жогорку кеңештин депутаттары 1 апрелде кезексиз жыйынга чогулат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан кабарлады. Азырынча кезексиз жыйындын күн тартиби белгисиз. 31 мартта парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин мүчөлөрү кезексиз жыйын өткөрүштү. Анын жүрүшүндө салык кодексине киргизилүүчү өзгөртүүлөр, Кыргыз Республикасынын улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө, инновациялык иш жөнүндө, Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамдарга киргизилчү өзгөртүүлөр жана валюталык инфляцияга жана COVID-19 жайылышына байланыштуу терс социалдык экономикалык кесепеттерди азайтуу боюнча чаралар жөнүндө жогорку кеңешинин токтомунун долбоору каралды. Буга чейин жогорку кеңеш 24 мартта кезексиз жыйынга чогулуп, президент Сооронбай Жээнбековдун өлкөнүн бир катар аймактарында өзгөчө абал режимин киргизүү тууралуу жарлыгын колдогон. Ал жыйындын жүрүшүндө төрага Дастанбек Жумабеков парламент кадимки режимде иштей турганын айткан болчу. Нарын облусунун аймагына автоунаа менен кирүүгө жана чыгууга убактылуу чектөө коюлду. Бул тууралуу 31 мартта коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Штабдын маалыматына караганда 31 мартта Нарын шаарынын кире бериштерине тосмо коюлуп, көзөмөл күчөтүлдү. Ошондуктан Нарын жергесине барууну азырынча пландабоо керектиги айтылды. Облус жетекчилиги авто каражаттарынын кыймылын тыкыр көзөмөлгө алууну тапшырды. Коронавируска чалдыккан кыргызстандыктардын саны 31 мартка карата 107ге жетти. Жалал Абад областында 51, Ош областында 28, Чүй областында 4, Баткен областында 1, Ош шаарында 9, Бишкек шаарында 8, Нарын областында 4, Ысык Көл областында 2 адам. 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош областынын Ноокат, Кара Суу райондорунун, Жалал Абад областынын Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген. Бет капсыз жүргөндөр 1000 сомдон 1,5 сом, көчөгө чыккандар 3000 сомдон 13000 сом айып пул төлөйт. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу өзгөчө абал учурунда коомдук жайда бет капсыз жүргөн адам 1000 сом, мындайга жол берген юридикалык жактар 5000 сом өлчөмүндө айыпка жыгылат. Бул тууралуу 31 мартта өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Күндүз көчөгө чыгуу эрежесин бузган адамга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айып пул каралган. Ал эми түнкүсүн кармалгандар коменданттык саат аяктаганча милиция бөлүмүндө болот. Жанында документи жоктор ким экени аныкталганча 3 суткага чейин камалат. Кармалгандардын өзү, буюмдары жана автоунаасы текшерилиши мүмкүн. Ошондой эле жеке адамдар үчүн 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Коомдук тартип боюнча милдетин өтөп жаткан милиция кызматкерини мыйзамдуу талаптарына баш ийбеген адамдар үчүн 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айып пул каралган. Карантин, обсервация режимин сактабагандык, дарылануудан качуу, оорусун жашырып башкаларга жугузуу 15000 сомдон 60000 сомго чейинки айып пул менен жазаланат. Санитардык эпидемиологиялык эрежени атайылап же кокусунан бузуунун айынан башкалар жапырт ооруга чалдыкса жаза чаралары Жазык кодексинде жазылган. Жазык кодексинин 280-беренесине ылайык белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир ишти жүргүзүү укугунан 2 жылга чейин ажыратуу менен экинчи категориядагы эркинен ажыратуу, жашы жетелектер үчүн 1 жыл 6 айдан 2 жыл 6 айга чейин.
6 категориядагы айыппул жашы жетелектер үчүн 80 000 сомдон 100 000 сомго чейин, башка жеке жактар үчүн 180 000 сомдон 220 000 сомго чейин түрүндө жазага тартылат деп билдирди өкмөт. УКМК Facebook'тагы Арузат Токо аттуу колдонуучуну кармады. Социалдык тармактардын колдонуучусу аймак аралык араздашууну козуткан билдирүү жазган деген шек менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Маалыматка ылайык аталган жаран Facebook'та Арузат Токо деген колдонуучунун ысымы менен катталганын мойнуна алып, жазган билдирүүсүнөн улам кечирим сураган. Атайын кызмат кармалган жаран жазык кодексинин 313-беренеси улуттук диний же аймак аралык кастыкты араздашууну козутуу боюнча шектелип жатканын кошумчалады. Учурда анын интернетте жазгандары боюнча атайын экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгы менен Facebook колдонуучусунун аракетине укуктук баа берилет. Кыргызстанда 31 мартта саат 12:00 маалымат боюнча жаңы коронавирус жуккан бейтаптардын 3-өө реанимацияда жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коронавирустун алдын алуу штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Реанимациядагы 3өөнүн бирөөнө жасалма дем алдыруу аппараты коюлду. Анын абалы өтө оор. Ал Ош областтык ооруканасында, калган экөөнүн абалын дарыгерлер орточо оор деп баалап жатышат. Алар Ноокат ооруканасында. Буга чейин Кыргызстанда коронавирус жуккандардын ичинен жандандыруу бөлүмүнө түшкөн 6 бейтаптын 5-өө жалпы палатага которулганы, 6-нын бирине да жасалма дем алдыруу аппараты коюлбаганы айтылган. Кыргызстанда азык-түлүк жана дары-дармек жетишсиз деп тынчсызданууга негиз жок. Бул тууралуу премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы 31 мартта тараткан маалыматка ылайык, коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу түзүлгөн кырдаалдын экономикалык жана социалдык туруктуулукка тийгизген терс таасирин төмөндөтүү боюнча бекитилген пландын жыйынтыгы тууралуу кеңешме өттү. Анда өкмөт башчы бүгүнкү күндөгү жагдай жылдап топтолгон маселелерди ыкчам чечүүнү талап кылып жатканын айтты. Ошону менен катар кооптонууга себеп жок экенин кошумчалады. Чек аралар ачык, жүк жана товар адаттагыдай тартипте ташылууда. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунан 10 000 тонна ун бөлүнмөк болду. Анын 5 000 тоннасы калктын аярылуу катмарын колдоого багытталат. Жакынкы күндөр өкмөт ишкер чөйрө жана ыктыярчылар менен бирге муктаждарга даректүү жардам берүү боюнча масштабтуу иштерди жайылта баштайт. Карантин учурунда студенттер контракт акысын төлөбөйбү? Министрликтен жообу. Студенттердин контракт төлөмдөрүн жылдыруу варианттары каралып жатат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында азыркы тапта студенттер дистанттык түрдө окуп, айрымдары үйлөрүндө болгондуктан министрликке контракт маселеси менен көп кайрылып жатышат. Бул жаатта да иш-чараларды карап жатабыз. Ар бир жогорку окуу жайга келишимдин негизинде комиссия менен бул ишти карап, студенттердин мүмкүнчүлүгүн эске алуу тапшырмасы берилген. Алардын шартына жараша контракт төлөө мөөнөтүн кийинки убакытка жылдыруу варианты каралып жатат, деди Өмүров. Министрдин орун басары акыркы семестр өз убагында бүтөөрүн кошумчалады. Эске салсак, өлкөдөгү кырдаалдан улам жогорку окуу жайлар дистанттык түрдө окуп жатат. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева коронавируска каршы күрөшкө келип түшкөн акча жана гуманитардык жардамды бөлүштүрүү боюнча комиссиянын курамына кимдер киргенин жарыялады. Эл өкүлү комиссиянын биринчи отуруму кечээ 30 мартта болгонун, бүгүн саат 16:00 экинчи отурумга чогулушаарын билдирди. Комиссиянын курамы: төрагасы Самат Кылжиев, өкмөттүн аппарат жетекчиси; төраганын орун басары Замирбек Аскаров, өзгөчө кырдаалдар министри; төраганын орун басары Улукбек Кочкоров, эмгек жана социалдык министри. Комиссиянын мүчөлөрү: Аида Касымалиева, Сайдулла Нышанов, Бактыбек Турусбеков, Улан Маматканов, Абдыбалы Теген Суйоркул, Амангелди Исаев, Максат Усубалиев, Мирлан Атакулов, Назгүл Турдубекова, Бурулсун Сүйүналиева. Белгилей кетсек, азыркы тапта коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүү үчүн ачылган эсепке 55 миллион сом келип түштү.
Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүү белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун адиси Чынара Батыркаева билдирди. Анын айтымында карантинге жана окуучулардын кезексиз каникулга таратылгандыгына байланыштуу ЖРТны өткөрүү мөөнөтү белгисиз убакытка жылган. ЖРТ быйыл өтөт, бирок кайсы убакытка чейин жылганын айта албайбыз. Өлкөдөгү кырдаалга жараша чечилет. Негизи 15 майдан 20 майга чейин болушу керек эле, бирок убагында өтпөйт, анткени жетишпейбиз. Онлайн түрүндө өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жок, жабдуулар жетишсиз. Ал үчүн атайын программа түзүлүш керек болчу. Анын үстүнө биз ар бир окуучуну текшерип турушубуз керек. Монитордун артында баланын өзү отурабы, жокпу, аны көрө албайбыз. Азырынча ага шарт жок. Онлайн өтсө башаламан болуп кетет, деди Батыркаева. Батыркаева каттоо жаңы башталганда окуучулар кезексиз каникулга тарап кеткендиктен ЖРТ тапшырчу бүтүрүүчүлөрдүн санын тактоого мүмкүнчүлүк болбой калганын кошумчалады. Эске салсак, өлкөдөгү коронавируска байланышкан кырдаалдан улам мектептер 4-чейректи дистанттык түрдө окууга даярданып жатат.